Назарыңызда Евро биримдиктин Санарип инсан подкасты. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар? Сиздер менен бүгүн Санарип инсан подкастынын алгачкы чыгарылышы жана аны алып баруучусу мен Сапаргүл Абдинабиева. Биринчи чыгарылышыбыздын коногу туризм тармагындагы ишкер Санарип инсан Кемин Гест Хаус мейманканасынын негиздөөчүсү Азиз Исабеков. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Азиз, бүгүн сиздин туризм тармагында абдан чоң ийгиликтерди жараткан ишкердигиңизден мурун 2015-жылы биз сиздин айылга барганда Чакан мештин жанына отуруп түнкү 3кө чейин келечек кыялдар, максаттар жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Бирок сиз өзүңүз канчалык ишендиңиз эле ошондо азыркыдай чоң мейманкананын ээси болуп, миңдеген чет өлкөлүк туристтерди кабыл алып, чоң Кеминдин жүрөгүн айланабыз деп ишендиңиз беле? Ошол кездеги биздин баягы физикалык жактан кыялдарыбыз, баардык пландарыбыз, максаттарыбыз, эго, интуиция баардыгы ошого туура болгон үчүн ишти алып баруу, ошол азыркы биз ээ болгон нерселердин баардыгы ошондо менимче ойлойм да ошо калыптанса керек депчи. Болбосо эми баягы адам жаш болобу, кары болобу, ошол нерселер ошого ээ болуучу бир күч болбосо андан кыйыныраак болот го деп ойлойм да анан. Бирок мен ишенем, ар бир адам максаттарды эң биринчи кезекте кыялдарды, максаттарды мындай туура аныктап алса, анан мисалы мен мына эрекин жасашым керек деп, жетигин жасашым керек деп баягы ар бир адамдардын, башка бир адамдардын максаттарын жеңил көрүп эле ошону максат кое берсе болбойт го деп ойлойм да. Менин оюмча ошо чакан болсо деле өзүнүн ишке ашырган максаты болсо, анда аны ишке ашырууда дагы жеңил болот. Жана мындай кыйынчылыктар көп. Анткени эми ар бир нерсенин аркасында бир кыйын бир моменттер бар да. Ошонун баары жеңил болот го деп эсептеймин да. Анткени бул менин өзүмдүн практикамдан өтүп атат, өзүмдүн башыман өтүп атат дегендей. Ошол туризм чөйрөсүндө силердин ийгиликке жетишиңердин эң чоң ачкычы бул салттуу ыкмадан баш тартып, санариптик ыкмалар менен иштешкениңер, аларды колдоно билгениңер болду деп өзүң дагы буга чейин айтып жүргөнсүң. Ошолор тууралуу кененирээк айтып берсең, кайсы учурда сен санариптик көндөмдөргө муктаждык бар экенин, алардын маанилүүлүгүн түшүнүп жеттиң? Жана эмнеден баштадың? Эң башынан баштасак, биринчи ошо ишти баштаардын алдында баягы тил үйрөнүүдөн башталып калган да. Ошондо санарип деген азыр эстеп атам. Мен эми эле сөздүктөрүм бар болчу да. Барактап ачып, мисалы бир бук деген сөздү табыш керек болсо, анан бга кирип, анан таратып ачып ишин, анан бга барып, анан таап, анан жазып алып, анда эми анчалык деле телефондо гаджеттер бир нерселер жок эле го. Эң эле күчтүү дегенде Nokia телефондор ошондой болчу. Анан жаман кыйын болот эле. Мен элестетчүмүн, мунун баардыгын биз ушинтип кагаздап жүрө берсек качан жетебиз тиги биз кыялданып аткан турмушка депчи. Анан Кудай баягы жакшы биз бактылуу поколение муунук эмес, бат эле келип калды анын баары. Ошондо мен биринчилерден болуп эсимде, баягы словарларды телефонго көчүрүп, бир сөздү жазсаң бат эле которуп бергеничи. Ошондо башталган кызыктардын баардыгы. Андан кийин мен ошо кесибимди алмаштырып атам да, мисалы вечеринардан туризмге. Ошондо мен интернеттен көп карачумун да, кызыктуу өлкөлөрдү, кызыктуу баягы саякатчылардын блогторун. Ошондо мен санарип, демек биз журналдардан, жанагындай китептерден окубай да, тез анан дайыма жаңыланып турган. Анткени китепти бирөө жазды, ал балким 10 жылдан кийин биздин колубузга тийиши мүмкүн. Журналды бирөө жазды, балким 15 жылдан кийин колубузга тийиши мүмкүн. Азыркы мисалы блогторду биз бир нече ай мурун, даже азыр бир блог жазса жайында, балким биз күзүндө окуп уже ал маалыматты эскирип кете элек алабыз да. Анан мен мурун бир эстеп атам, Lonely Planet деген бир Кыргызстан тууралуу бир китеп бар да. Аны ар бир турistчи, саякатчы алып, анын ичинде контакттар баары бар, көтөрүп алып жүрүш керек, окуш керек дегенде. Анын баары азыр электрондуу, баардык жерде сайттар бар, баардык мындай блогтор бар. Кагаздап сактай берген нерселердин бат эле бизге ушул келгенин да мен байкап атам да. То есть бизге да жакшы, маалыматты тез алабыз, тез жеткиребиз. Экинчи жагынан ушу саякатчыларга да жакшы да. Баягыдай китептерди алып издеп жүрбөй, сайттар бар, соцсеттерде баракчалар бар, тез-тезден. Мисалы биз өзүбүздүн ишти алсак деле, биз үчүн деле ошол ыңгайлуу да. Биз мурун телефонубузду алып, анан бири-бирибизге айтышып, же болбосо жанагындай визитка, мындай бир баракчаларды таратып, ушундай кылат элек да. Маселен, анда баягы уштуп жарыялаш керек, таанытыш керек, билдириш керек дегендей. Азыр болсо мисалга сайт же болбосо бир баракчалар оңой да.
биринчилерден болуп биз Facebook'tan андай ошондо элдер көп отурат эле, же болбосо мисалы саякатчылар үчүн TripAdvisor деген бар, Booking.com деген бар. Булар эми биз Кыргызстанда 3-4 жыл соңура эле колдоно баштадык. 2015-тен баштап уже баягы саякатчылар келип бири-бирибизге айтып, ага чейин мындай буклеттер көп мындай эмеле ала кетишип, беришип, анан бири-бирине сунуштап. Азыр деле бар, бирок мен биз көп колдонгон. Эми Кыргызстан ичинде албетте баягы Instagram бир нерселерди көп колдонуп, бир нерсени баягы сатышып алышып беришет. Бирок чет элдиктер аларга көп кирбеген үчүн бизде Booking.com өзүнчө сайттар бар саякатчылар үчүн. TripAdvisor деген сайт бар. Ушул сайттар аркылуу алар көп билишет да. То есть биз алар үчүн флайерди берип, кагаз буклетти берип, анан ал эми ортодон жоголуп кетеби, айрылып кетеби, суу болуп калабы, бурушуп калабы. Алар болсо чет мамлекеттен отуруп эле биздин сайттан бизге кирип, Booking.com'га кирип, анан ал жактан бизди таап, уже брондоп эле келе берет. А биз дагы уже билебиз, демек мындай кардар келет, мынчанчы күнү, аты мындай деп. То есть бул аябай жеңил да. Мурун мен элестетчүмүн ушу мисалы Австралия, Америка же болбосо Европа, башка бир дүйнөнүн бир бурчуна биз кантип таанылабыз, эмне кылып таанылабыз депчи. Ошо бул платформалардын эң жеңил жолдору жакшы да. Бул саякатчы үчүн дагы жакшы, туристтер үчүн, биз үчүн да жакшы да. Анткени биз кайсы көчөдө, кайсы айылда жайгашканыбызды билбейт алар. Бирок интернеттен баарын көрүп турушат, келет, кетишет. Ошол дагы эң жакшы, эң жеңил жолу да. Туризм чөйрөсүндө ишкер болуп жүрүп көп артыкчылыктарды алдың окшойт менимче. Башында англис тилинде бир-эки эле сөз билсең, азыр англисчени суудай сүйлөп калдың. Сен эмес, сенин бир туугандарың дагы, керек болсо ата-энең дагы англисче дээрлик сүйлөп, бардыгы чет өлкөлөрдүн маданиятын билип, бул силерге мындай билим жагынан дагы, дүйнө таануу жагынан дагы абдан пайдалуу болду окшойт. Ооба, сиз байкагандай эле мен жеке өзүмдүн оюмча туризм бул экономика, маданият, тарых дайыма кыймылда болуу да. Мисалы үчүн эгер эми өзүңүз деле элестетип көрсөңүз, биз бир жака саякаттайлы деп пландасак, ал жерге барып туруп калбайбыз да, аяктын маданиятын үйрөнүп келебиз. Аяка барып төлөсөк, алардын экономикасына салым, тарыхын үйрөнөбүз, эң кызыктуу бир нерселерин алып келебиз да. Ошол сыяктуу эле биз да алар үчүн бир нерсе сунуштап аткандан кийин биздин экономикабызга салым кошулуп атат. Менин оюмча биз да экономикага салым кошуп атабыз. Экинчи жагынан биз аларга маданиятыбызды көрсөтүп атабыз. Өзүбүздүн эле маданиятты көрсөтүп отуруп калбай, алардын жаңы маданиятын кабыл алып, биздики менен аралаштырып көрүп атабыз. Анан кийин бул жерден алар албетте тарыхка кызыгат, басып өткөн жолубуз, биз көчмөн болгондон кийин цивилизациясы, алар менен бирге өнүгүп атабыз, прогресс болуп атат. Ошон үчүн мен баягы 4 нерсени мындай приоритет катары экономикага да салым кошсун деп айтат элем, маданиятка да салым кошсо деп айтат элем. Анткени булар менен биригип биз өзүбүздүн маданиятты алмашып калып атат деген мындай алардыкынан алып атабыз, биз аларга үйрөтүп атабыз. Тарыхыбызды да жаңырып унутпай, мисалы мен буларга айтып бергенде гана эстейм да. Эми аны моюнга алыш керек. Экиден отуруп эле тарыхты сүйлөшпөйбүз азыр. Анан ошондо тарыхты эстейм. Прогресс дегеним мен алар менен кызмат көрсөтүп, бир өзүбүздүн акыбызды алгандан кийин жөн отуруп калбай, дайыма өнүгөбүз. Бул дагы өзүнчө бир алга жылыш да. Ошон үчүн мен айтат элем, туризм баардык жерде ошо дайыма алга жылып, өнүгүп, жаңы нерселерди алып келет. Анткени эгерде адам баягы мындай өзү ошол чөйрөнү жакшы алып кете тургандай бир кандайдыр бир сапаттар болсо, менимче ойлор, идеялар ошоктон өзү эле келе берет да. Кол келген коноктор өздөрү да айтып турат, мындайыңар, балким муну мындай кылып койсоңор туурараак болот болуш керек деп. Анткени Кыргызстанга келип аткан адамдар деле баягы жөн эле адамдар эмес да. Мен көрүп жүрөм, кээ жок дегенде бир 50-60 өлкөнү кыдырган, алды 100 өлкөгө чейин баргандар да. Анан аларда тажрыйба көп, аларда мындай көрөгөчтүк көп. Анан айтып берсе, жакшы акыл болду деп мен алардан көп нерсени үйрөнүп алып калам да, жугузуп өзүмө. Азиз, өзүң деле билесиң, Кыргызстандын туризм тармагында абдан потенциалы кенен. Азыркы учурда айрымдары бул тармакта кызмат көрсөткөн ишкер, алардын жалпысына ушул санариптик көндүмдөрдүн мааниси тууралуу, жалпы эле ушунун мындай ойлору бар да. Мисалы азыр көп платформалар бар, тил үйрөнсө, биз тууралуу болуп аткандан кийин көптөгөн платформалар бар, же болбосо онлайн курстар бар, же башка да курстар бар. Ошол жактарга жазылып барып
тил үйрөнүп, эми баягы туризмдин байланышы бул тил да, туризмди байланыштырган. Тил билсең, ошолор менен кеңирээк байланышасың, жекеме жеке байланышасың дегендей. Ошол платформаларды менимче азыр издеп табыш өтө деле кыйын эмес да. Ар бир киши телефондон эле таап, көрүп, билип, тез эле өздөштүрүп кетсе болот. Тем более биздин өзүбүздүн ушундай сапаттар болгон үчүн. Эми ошол ойлорум болсо, мен мынтип айтат элем. Баягындай TikTok же Facebook, Instagram бир нерселерди эле карасаң, муну тигини карасаң деп эле бөлүшүп эле, анан лайк басып эле, комментарий жазып эле отура бербейм. Балким ошондон бир аз эле убакыттын көбүн ошол жака буруп, тил үйрөнүп, ар кандай платформаларга кирип, мисалы мен ушул тармакта алектенип калсам, эмнелер керек деп ошол ар кандай блогдор бар. Азыр Кыргызстанга кандай деген күчтүү кызыктуу блогерлер келген жок. Ошолордун маалыматты эмне тууралуу жазып атат, ошончо мындай анализ кылып, менимче ошолордон баштаса, анан акырындан именно ошол тармакка эмнелер керек болсо, азыр интернеттен чогултса аябай тез да. Идеялар да көп. Менимче ушуну сунуштамакмын. Бул башталгыч катары, анан кийин уже баягы ошол именно ошол сферага кирип кетсе, анда балким андан дагы уже баягы ошондо мынтип кеңеш катары айтса болуш керек деп, азырынча ой катары ошол туура деп эсептейм да. Рахмат, Азиз. Маегибиздин аягында дагы бир жолу тааныштыра кетейин. Сиздер менен бүгүн Санарип инсан подкастында туризм тармагында ишкер Кемин Гест Хаус мейманканасынын жетекчиси Азиз Исабеков болду. Подкастты мен Сапаргуль Абзинабиева алып бардым.